Талдык айылындагы Карлыгач бала бакчасында бүгүн улуттун баатырлары деген темада сабак өтүлүүдө. Анда мугалим балдарга кыргыз элинин чыгаан инсандары, алардын эрдиги жөнүндө түшүндүрүп, ошол баатырлардын сүрөтүн тартканды үйрөтүүдө. Бүгүн балдар биз улуттук баатырлар жөнүндө сабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе азыр бизде сүрөт сабагы, биз сүрөт тартып баштайбыз балдар. Кимдин сүрөтүн тартып жатасыңар балдар силер? Манас ким болгон балдар? Барласа көптөсө, балекетке салбасы. Сабактын жүрүшүндө мен кыргызстандыкмын, улуттук буюмдарыбыз сыяктуу темалар кошо түшүндүрүлүп, балдар унутулуп бара жаткан салттуу буюмдары менен таанышат. Бул түшүндүрмөлөр манас эпосу аркылуу да берилип, кыргыз элинин руханий дүйнөсү балдарга жеткиликтүү тилде баяндалууда. Биз бул улуттук нартуулук боюнча ата-энелер мектебин өткөрүп атабыз. Ошол менен бирге эле ушу балдарыбызга нартуулук боюнча иш-чараларды кенен кесир өткөрүп, жайылтып, ушулар боюнча кенен түшүнүк берип жатабыз. Кыргыз элинин руханий мурасы болгон Өлкө башчысынын улуттук нарты сактоо жана өнүктүрүү жөнүндөгү жарлыгын иш жүзүндө ишке ашырып жаткан бул бала бакчада балдарды өнүктүрүүдө нукура жаратылыш материалдарынан жасалган куралдар колдонулат. Бул максатта мекемеде этностем бурчу түзүлгөн. Биздин негизги максат унутулуп бараткан улуттук баалуулуктарды балдарга жеткирүү, балдарга түшүндүрүү максат болгон. Мисалы үчүн бул балдардын майда моторикасын өнүктүрүү максатында ушул Бишкек шаарынан улуттук STEM көргөзмө куралдарын алып келдик. Бул балдардын логикасын өнүктүрүүгө, майда моторикасын өнүктүрүүгө аябай жакшы жардамдарын берет. Бул буюмдар жалаң жыгачтан жасалган. Бул пазл сыяктуу оюнчуктар бар. Бул 7 область, бул шариктер менен, топчолор менен иштешет балдар. Учурда бул мекемеде 100гө жакын бала тарбияланууда. Жакында Манас үчилтигин жайылтуу багытындагы иш-чаранын алкагында өткөрүлгөн Манас таануу сынагынын ошолбусундагы турунда 2-чи орунду ээлеген. Самара Асанова, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.